Достор, саламатсыңарбы? Силер менен агроном Бактыгүл жана кезектеги биздин жаңылыктар бөлүгүнүн жаңы чыгарылышы. Сиздер менен подкастна Поля жана унутпастан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, активдүү комментарийлерди калтырганды унутпаңыздар. Анда эмесе биз бул чыгарылышта Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай жаңылыктар болуп өттү акыркы кезекте ошолор боюнча сизге айтып бергим келип жатат жана кээ бир жерлеринде өзүмдүн да оюмду айтып кеткенди туура көрдүм. Силер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшкүңөр келсе, ушул эле чыгарылыштын алдында комментарийлерди калтырсаңыз, кийинки биздин чыгарылыштарда ал жакты комментарийлериңизге жооп беребиз. Же болбосо ошол сиз жазган ой пикирлериңиздерди бул жаңылыктар бөлүгүндө чагылдырганга аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик. Биздин биринчи жаңылыгыбыз бул Кыргызстанда 1 майдан баштап жумуртканын импортуна запрет коюлду. Эмне себептен? Анткени Кыргызстандын өзүнүн кичинекей чарбаларда дагы, чоң ири чарбаларда дагы жумуртканын өндүрүшү Кыргызстандын элин камсыз кыла алат экен. Январь-февраль айында тыштан эч кандай жумуртка кирбептир. Андан тышкары Кыргызстандан 8 миллиондон ашык даана жумуртка экспорттолуптур. Ошол себептен Кыргызстандын ичиндеги жумуртканын бааларын бир аз жөндөө максатында жумурткага кирүүсүнө 6 айга запрет коюлуптур. Анда эмесе кийинки жаңылык, май айы башка жылдарга караганда дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө орточо эсеп менен алганда 1,5 градуска ысык болуптур. Ошол себептен жай айы дагы мындан да ысык, кургак өтүүсү күтүлүүдө. Ошол себептерден сиз алдын ала тамчылатып сугаруу системаларын коюуңуз абзел. Мындан жылдан жылга дагы глобалдык ысык дүйнө жүзүн каптап жатканынан ошол себептен биз өзүбүздүн өсүмдүктөргө алдын ала кам көрүү максатында тамчылатып сугаруу системаларын колдонуубуз абзел. Анан ошол эле учурда мен сиздерге белгилегим келип кетет. Эгер сиздерде тамчылатып сугаруу системалары жок болсо, өсүмдүктөрдү өзүңүздөр айдап, сээп өндүрүп атканыңыз болсо, мындай традиционный методдор менен, анда сиз сөзсүз түрдө аминокислоталар менен, ар кандай антистресстер менен колдонууңуз шарт. Биз бул учурда фантом препаратын, ошонун ичинде андан тышкары мегатрон гель түрүндөгү жер семирткичтерин колдонууңузду сунуштап кетебиз. Буларды болсо каяктан табабыз деп сурасаган болсоңуздар, анда эгер бул өсүмдүктөрдү бул ысыктан, стресстен коргойбуз жана ошонун өсүшүн жөнгө салабыз десеңиз, мен сиздерге рекомендацияда сунушта болуп кетем. Бул жакта деген аминокислоталардын чоң өлчөмдө камтыган фантом деген жакшы препарат бар. Андан тышкары азыркы учурда экологиялык жактан таза болгон гель формасындагы мегатрон жер семирткичтери бар. Ошолорду сиз бул жакта көрсөтүлүп турган аккаунтка кирип, агрономдордон пикир алмашып, ошол жактан кеңештерди сурап алсаңыздар болот. Июндун башында Белоруссияда Белагро 2025 көргөзмө жарманкеси болуп өттү. Өзүңүздөр билгендей эле, Белоруссияда асыл тукум мал чарбачылыгы боюнча дүйнөнүн акыркы орундарында турушат. Ошол себептен Кыргызстанга дагы мындан ары жасалма уруктандыруу жана ошол эле асыл тукум мал чарбачылыгын кеңейтүү, көбөйтүү максатында технологиялар менен бөлүшүү туурасында меморандумга кол коюлду. Мындан ары да Кыргызстаныбыздын мал чарбачылыгы мындан ары дагы деңгээли көтөрүлөт деген үмүттөбүз. Андан тышкары жер жемиштерин экспорту Кыргызстандан Белоруссияга жасалат деген дагы келишимдер ортого чыкты. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, Белоруссиядан биз буга чейин картошка алып келчү элек, азыр эми биз ал жака картошканы да сатууга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот экен. Күндүн ысыгына байланыштуу же болбосо ошол саранчанын катуу популяциясына туура келип калдыбы, биз аны билбейбиз. Бирок Кыргызстанда, Казакстанда жана ушул коңшу өлкөлөрдө саранчанын тез жана көп өлчөмдө таркалганын биз байкап жатабыз. Аны Айыл чарба министрлиги өздөрүнүн каршы күрөшүү чараларын көрүп жатышат. Жакында эле Суусамыр өрөөнүндө Новокрит аттуу биологиялык жаңы препаратты саранчага каршы колдонушуптур. Фаунун жана Жайканын колдоосу менен
Ошол себептен биз дагы саранча өз учурунда токтоп калат жана биздин фермерлерге эч кандай зыян келтирбейт деген үмүттөбүз. Новокрит биологиялык препараттын ортого чыкканы да абдан жакшы көрсөткүч болуптур. Себеп дегенде эч кандай химиялык препараттарды колдонбостон биологиялык препараттар менен каршы күрөшүүгө туруштуулук бере алат экенбиз. Ал эми саранчанын биологиясы эмне себептен ошол именно бушул жылга тез өлчөмдө популяциялары туура келип атат, аны биз Кыргызстандын эң алгачкы номер 1 энтомологу Тайыр Эсенали уулу менен Кыргыз-Түрк Манас университетинин обзору боюнча жаңы подкаст тарттык. Сиз дагы саранча жөнүндө жана ошол энтомологдун пикирин уккуңуз келсе, биздин кийинки чыгарылышты сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Быйыл Кыргызстанда саранча өтө көбөйдү деген проблема бар фермерлерде. Көбөйүшү эмне себептен? Саранчанын табиятынан жашоосунда негизи 4 жыл 5 жылда бир жолу жана вспышка деп коет да, аябай көбөйүп, андан кийин ошол көбөйгөн жылы алардын белгилүү оорулары дагы чогуу көбөйөт. Андан кийин ошол оорулардын айынан алар кийинки жылдары кайра популяциясы төмөндөйт. Анан 4 жыл 5 жылга барганда кайра көтөрүлүп турат да. Анан быйыл дагы ошол ысыктар бат келди. Салыштырмалуу, мисалы акыркы 2 жылга караганда быйылкы жыл жай айы ысык болуп атат да. Анан курт-кумурскалардын денеси ушундай жандыктар, булар канчалык күндүн ысыктыгы, температура жогору болгон сайын алардын өнүгүүсү бат көбөйөт. Алар кыска убакыттын ичинде поколение берип башташат. Ошондуктан быйыл ошол температуранын да ысык болгондугу менен байланыштуу жана алардын табиятында 4 жыл 5 жылда бир жолу мындай өтө бат көбөйгөн бир өзгөчөлүктөр болгондугунун эсебинен быйыл саранча көбүрөөк деп айтсак болот. Саранчалар менен негизи ошол жыл сайын күрөшүүлөр аткарылып турат, бирок бул жылы жылдага салыштырмалуу саранча көбүрөөк. Мунун эки себеби бар. Ошол өздөрүнүн табиятынан алардын вспышка болуусу жана экинчиси бул жылы жайдын ысыгыраак болушу деп айтар элем. Кургак ысык келгенде да популяция көп болот, Кийинки мен өзүм абдан жакшы көргөн жана сиздер менен бөлүшүп кеткен жаңылыгым бул бардык университеттерде диссертация, дипломдук иштерди жактоо болуп өттү. Ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинде да диплом иштерин жакташты агрономия факультетинин студенттери жана ошол жерде мен комиссиянын мүчөсү болуп катышып келдим. Бул жакта эмнени айткым келип турат сиздерге. Бул жылы өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнөн 13 бала гана факультетти жыйынтыктап аякташты, бакалавр бөлүмүн. Ал эми магистратурадан бир гана студент аяктады. Бул эми бир чети карап көрсөң өкүндүрөт, себеп дегенде агрономия тармагына кызыккандар өтө аз болуп жатат. Бирок башка жагынан карай келсең, агрономия кесиби дүйнөдө талап болгон. Анткени бала төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин тамактангысы келет. Эң биринчи алдыга койгон максат бул тамактануу. Тамактануу үчүн ошол жактан бир кандай каражат табуу, же болбосо ата-энесинин жардамы менен табуу деген сыяктуу нерселер бар. Ошол себептен агрономия кесиби эч убакта өлбөйт. Ал эми азыркы учурда бизде практикалык жактан мен 5 жыл талаачылык жасадым, 10 жыл талаачылык жасадым, же болбосо бул каражаттарды сатып көрдүм. Анан кийин мен кесибим агроном эмес, мен өзүм сатуу тармактан келдим эле, же болбосо өзүм адвокат элем, анан эми мен агроном болуп калдым, анан мен сенден дагы, сен окуган агрономдон дагы жакшы билем дегендер бар болсо, бул 100% катачылык деп эсептейм. Анткени биздин өткөн чыгарылышта дагы Аскарбек Сапарбекович менен экс-министр менен чыгарылышыбыз болуп өттү. Аскарбек Сапарбекович дагы канча жылдык ишкер, өзү дагы ошо айыл чарба тармагында билим алып, ошол айыл чарба тармагында бизнесин да түптөп, министрликте дагы башкарып келди. Анын айтымында бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деген сөзү бар. Муну менен эмнени айткым келип турат? Агрономия кесибине ээ болгон балдардын, кыздардын берген рекомендациялары, ошолор айткан иш-чаралар, анткени алар деген науканы негиздеп туруп, андан кийин теориялык жактан билимдерди алып, ошол билимдерин баарын практикага да колдонушат. Анан биз ошол Тайыр Эсенали уулу менен да чыгарылышта бардык лабораторияларды дагы практиканы кайсы жерден өтүшөт, алардын өздөрүнүн
өздөрүнүн кичинекей күнөзканасы бар, күнөзканада эмнелерди өстүрөт дей койчу, ал жакта козу карын, орусча айтканда шампиньондорду дагы өстүрүшөт экен. Ошол жерди баардыгын көрүп, наукадан жана практикадан билим алып, 5 жыл убактысын кетирип, анан кийин талаага чыгып агроном болуп жатышат. Анан 5 жыл талаачылык кылып, жөнөкөй эле интернеттен билим алып, андан кийин мен агрономмун деп төш какылагандардын берген рекомендациясын мен өзүм агроном катары таптакыр туура көрбөймүн. Себеп дегенде ал жакта көп нюанстар бар. Анткени биз табигый так илимдерди дагы үйрөнөбүз, башка жактарын да үйрөнөбүз, дүйнө жүзүндөгү технологияларды да үйрөнөбүз. Ошондой эле мисалы интернеттен леченияны кантип кылганды билген адам менен врачты, 6 жыл 7 жыл окуган врачты салыштырып болбойт да. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн ден соолугуна көңүл бургубуз келсе, биз науканы, илимди негизге алып, андан кийин практикалык жактан өзүн жакшы деңгээлде, мындайча айтканда, такшалткан агрономдорду баалап, анан ошол тармакка дагы окууга тапшырып, Кыргызстандын айыл чарбасынын деңгээлин дагы жакшы деңгээлдерге көтөрөлү деген үмүттөмүн. Мындан тышкары, Аутса университетинин, Америкалык университеттин алкагында курулган цифровой колледж мектебине биз барып келдик. Ал жактан дагы бизди сүйүндүргөнү, ошол жактан алар дипломдук иштеринде жылдын аягында дипломдук иш жасабастан стартап проект түзүшөт экен. Ар кандай стартап проекттерди уктук, көрдүк. Негизи буга чейин жарым финал болуп өтүптүр. Финалга 10 гана конкурсант чыгыптыр. 10 конкурстун ичинден бир стартабы ошол асыл тукум мал чарбачылыгынын кантип азыктандыруу. Мындайча айтканда, туура, мисалы үчүн, рационду туура жана оңой жөнгө салуу системасын иштеп чыгышыптыр. Ал жакта мисалы үчүн койго канча азык зат керек болсо, арпадан мисалы үчүн же болбосо ошол эле бедеден же болбосо башка жемдердин аралашмасын бере турган болсо, ал мал жандыктын жашын, түрүн жана анын деген кайсы асыл тукумга таандык болгондо ошонун баарын толуктагандан кийин анан ал рационду сиздерге эсептеп берет экен. Ал жасалма интеллект менен дагы иштеп, өзүн өзү дагы өнүктүрсө болот экен. Бул жаштарыбыз айыл чарба тармагында алдыга алып кетип ушундай стартаптарды баштап атканы да бизди абдан сүйүндүрдү. Биз ошол эле учурда стартаптын жетекчиси менен, Диора кызыбыз менен биз репортаж алдык. Аны да сиздер көрүп коюңуздар. Расскажите немножко о себе, сколько вы лет учились, представители какой вы школы и почему, то есть обязаны ли вы защищать свои проекты, стартапы по окончании школы? Добрый день, меня зовут Диора, мне 18 лет. 3 года я обучаюсь в инновационном колледже при Аутса, TCI колледж. Вообще стартапы делаются у нас в рамках финального междисциплинарного проекта, то есть FMP-проект. FMP-проект у нас является в нашем колледже дипломной работой, то есть без этого проекта мы не сможем выпуститься. Наш колледж дает такую уникальную возможность для того, чтобы мы смогли подготовиться к будущему, к будущим нашим проектам, то есть работа в команде, работа как тимлидера, так как я являюсь тимлидером «Циклона». Ага, и теперь расскажите про свой проект. Почему он называется «Циклон» и какую проблему фермеров он решает? «Циклон» — это проект по автоматизации процесса откорма скота. Он решает такие проблемы, как очень много времени фермеры тратят на сегодняшний день на то, чтобы выстроить вот эту цепочку питания. Вот. Также мы решаем такие проблемы в Кыргызстане, как некачественное мясо. Постоянно, на ежедневной основе каждый из нас подвергается риску того, что может отравиться из-за неправильно забитого мяса, неправильно забитого скота. Как влияет неправильно забитый скот, некачественное мясо? Вы анализировали, можете рассказать вообще свое видение в целом? Потому что вы мониторили разные бойни, да, скотобойни, я видела в проекте. И расскажите вообще, как он влияет на здоровье человека. Хорошо.
Давайте начнем с того, что перед тем, как животных забивают, им должны сделать определенные уколы, определенные прививки. В общем, и у нас это делается неправильно. То есть определенный срок должен пройти, определенное время должно пройти после этой прививки, после этого укола. У нас их могут делать в этот же день, и в этот же день их могут отправлять, то есть на забив. Это неправильно. Это очень плохо влияет на здоровье человека. У нас в Кыргызстане есть только один мясокомбинат, который соблюдает вообще стандарты качества мировые, как ХАС, ПИСО и халал. Вот. А теперь, все ли фермеры могут воспользоваться вашим предложением «Циклон», и как они могут купить его или же с вами связаться? В общем, на данный момент наше приложение, оно для всех ферм, которые нацелены на именно откорм скота. То есть это не просто домашнее хозяйство, где вы просто держите барашков, коров, это именно целенаправленно на забив коровы идут. То есть, возможно, есть семьи в селах, которые зарабатывают на этом. То есть это для вас. Где наше приложение? Сейчас наше приложение нигде, ни на каких платформах его нету. Сейчас у нас только MVP-версия нашего продукта, то есть минимально жизнеспособный продукт. Вот. У нашего продукта есть 3 тарифа. 3 тарифа. Первый тариф, он как бы идет для маленьких ферм до 10-50 голов. Следующий тариф у нас идет от 100 голов, то есть он уже для более таких больших ферм, которые, возможно, начинают только развиваться и набирать обороты. И третий тариф у нас есть, он идет, получается, от 500-1000 голов. Этот тариф подходит больше для мясокомбинатов, для откормочных баз, для их автоматизации этого процесса. Теперь, смотрите, каждый фермер может всю историю, весь архив загрузить. Дальше он туда включает всю базу, какими кормами, видами кормов он пользуется. И дальше ваше приложение высчитывает все адаптировано для этого фермера хозяйства, да? Да, все верно. Наше приложение имеет такую вкладку, как таблица кормов, то есть кормовая таблица, где фермер может высчитать определенную по своему рациону, сколько животное получит за один прием пищи кормовой единицы. Если, допустим, я дам 1 килограмм овса, 1 килограмм сена, то сколько, в общем, мое животное получит кормовой единицы, то есть сколько от этого он наберет вес, так как это основная цель откорма скота. Также он регистрирует прививки или нет? Да. Также есть карточка у каждого животного с их номерком бирочным, по состоянию здоровья, по тем прививкам, которые он получал за весь период его жизни. Можем ли мы проследить полностью цикл одного животного, чем его кормили, где его вырастили и в какой бойне его забили? В данный момент можно отследить лишь откорм. Пока что наш проект, наше приложение не вышло на такой уровень, чтобы он отслеживал, где это животное было забито, так как на самом деле в Кыргызстане есть только один мясокомбинат, который как раз таки это все делает по стандартам, а остальное это делается где-то в каких-то не очень санитарных условиях и вообще в каких-нибудь домах, сараях, то есть как бы. Окей. И напоследок, как дальнейшие шаги у вас какие? Как вы собираетесь развивать проект и вообще в целом, как вы хотите продолжить свой путь? В общем, на данный момент мы хотим доработать свой продукт для того, чтобы его можно было, для того, чтобы любой фермер мог его скачать. Далее мы хотим дать понять фермерам то, что это продукт, который нужен им. То, что технологии – это круто, это классно, и это поможет развиться вам. То есть технология – это неплохо, это не сложно. Мы хотим донести сначала это, поехать по различным регионам, дать бесплатно попробовать наше приложение, рассказать вообще о проблеме такой, чтобы как бы также закрыть нашу социальную ответственность, так сказать, задачу, чтобы люди понимали, что качественное мясо – это очень важно. Отлично. Спасибо. Желаем удачи вам тогда. Спасибо большое.
Ал эми дүйнө жаңылыктарынан Бразилияда, АКШда жана Европада куш тумоосу кеңири таралууда. Бразилиядан Кытайга азыр тоок этин алып келүүгө тыюу салынууда. Себеп дегенде дүйнөлүк тоок этинин 30%-ын Бразилия өзү өндүрөт. Анын 10%-ын Кытай импорттойт экен өзүнө. Ошол себептен азыркы учурда тоок этин өстүргөндөр, тоок чарбалары башка жандыктар менен контакт кылбосун жана алдын ала кандайдыр бир признактар, кандайдыр бир белгилер болсо, ошол эле учурда ветеринарларга кайрылып, ар кандай вакцинацияларды жасоону сунушташат. Ошол себептен эгерде сиздер дагы канаттууларды багып аткан болсоңуз, вакцинациялардын учурунда, убагында жасап, сиздер дагы алдын ала иш чараларды жасаганды унутпаңыздар. Францияда жакынкы эле айда агро тармагында жасалма интеллект боюнча көргөзмө жарманка өтүптүр. Ал жакта дүйнөнүн мен деген компаниялары жасалма интеллект менен кантип иштейт, алардын техникасы жана айыл чарба тармагы жасалма интеллект боюнча кайсыл жакка баратат, ошонун баарын чагылдырып бериптир. Жасалма интеллект боюнча айткым келип жатат, негизи эле бар жактан өзүңүздөр деле угуп атасыздар болуш керек. Бир нерсени сураганда да мен чат GPTден сурайынчы деген тамашалар дагы бар, бирок чындап айтканда биз күнүмдүк жашоодо да ошону колдонуп келебиз. Жада калса азыркы биздин жаңылыктар бөлүгүн тартканда дагы жасалма интеллекттен да ал менен сурап, советтешип, кана кайсыл жактан алдың ушул жаңылыктарды, бизге ошол булактарын көрсөтүп берчи дегенде, GPT бизге ошол булактарды да көрсөтүп берет. Анан бизди сүйүндүргөн жак, жогоруда айтып кеттим, Диория кызыбыз дагы жасалма интеллект менен иштей турган ошол приложенияларды дагы ойлоп табатыптыр. Жаштарды негизи бул тармакка келип жасалма интеллект менен иштеген дагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Негизи эле жасалма интеллекттер дагы өнүгүп өсүп атат, роботтор да өнүгүп атат. Мындан кийин адамдардын кереги жок болуп калабы, эмне кылабыз, кантип жашайбыз, кантип иштейбиз, эч кандай мисалы мындай адамдын киришүүсүнө дагы эч кандай муктаж болбой калабы деп өзүңүздөр ойлонуп жатсаңыздар, анда бир нерсени айткым келет. Негизи ооба туура, роботтор өнүгүп атат, өсүп атат, жасалма интеллект пайда болду. Адамдан дагы акылдуу болуп өзүнүн жакшы таянактарын чыгарып берип атат, жакшы рекомендациялар берип атат. Биз мындай жооп таппай калган учурларда дагы ошол жасалма интеллект өзүнүн советтерин берип кетип атат. Бирок бул жактан деген жасалма интеллекттин, роботтордун дагы EQ деп коебуз, эмоционалдык интеллекти жок. Мындайча айтканда, алардын сезгичтиги жок. Сезимтал эч кандай, мисалы, тегерек четти карап туруп, жок, бул жер болсо кургап атат, же болбосо мындай адамдын маанайына карап, же болбосо ошол эле талаанын тышкы шарттарына, экономиканын абалына карап так жана туура жоопту бере албайт. Биз эле ошол учурда адамдар керекпиз. Анын деген климаттык шарттарын, абал, мисалы үчүн температура кандай болуп атат, жер кыртышынын көрсөткүчтөрү кандай, биз кандай сорт, кандай түшүм алгыбыз келет, ошол маалыматтардын баарын биз жасалма интеллектке же болбосо ошол эле роботторго киргизип, анан өзүбүзгө гана керектүү, өзүбүзгө гана туура болгон тыянакты чыгарып алабыз. Жасалма интеллект бул мындайча айтканда коркунуч эмес, биздин жакшы, эң жакын жардамчыбыз болот. Жасалма интеллектти колдонуп аткан башка компаниялар дагы бар. Мисалы, ошол эле мен жетектеп келаткан Догал компаниясында биз агрономдор менен чогуу препараттарды кантип сунуштайбыз, кандай белгилерди ортого чыгарабыз деп GPT-лерди дагы чыгарып жаткан учурубуз. Ошол себептен башка компаниялар, мисалы үчүн башка тармакта дагы жасалма интеллект кандай жардам берип жатса, кандай өнүктүрүп жатышса, агро тармагында, айыл чарба тармагында дагы биз ошолорду жөнгө салып, өзүбүздүн тармагыбызда кандай колдоно алабыз, кандай бизге жардам бере алат, ошолорду биз күн сайын дайыма изилдеп анализ жасашыбыз керек. Мисалга айтканда, ошол эле учурда закондук ченемдик актылар болсо, сиздер же болбосо налоговый жактан бир нерселерди түшүнбөй жатсаңыз, сиз GPT-ге ошонун ссылкаларын берип эле өзүңүзгө жооп таап алсаңыз болот. Бул сиздин убактыңызды дагы үнөмдөйт, так жана толук маалымат дагы бере алат. Ошондуктан
биз коркпостон алдыга карай гана кадам таштайбыз. Сиздер менен бүгүнкү жаңылыктар чыгарылышында агроном Бактыгүл болду. Мындан кийин да сиздер менен жаңылыктар менен бөлүшөм. Ал эми сиздер өзүңүздөрдүн айылыңызда, жерге ошол жашап жаткан жериңизде жакшы инновациялар болобу же болбосо жаңы методдор болобу, жаңылыктар болсо, биз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Комментарий бөлүгүнө сиз пикириңизди калтырып, жана кандай жаңылыктар менен бөлүшкүңүз келип жатат же болбосо кайсы жаңылык жаккан жок, ошону да жазып койсоңуз болот. Сөзсүз түрдө биздин каналыбызга катталыңыз жана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.